Assalamu alaikum. Кандайсыздар? Кечи кабардын көрүүчүлөрү, амансыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен. Биз бүгүн Кечи кабар каналы Бишкек шаарынан Талас облусуна сапар алдык. Алдыда жакшы материалдарды көрсөтөбүз, жакшы чыгарылыштарды көрсөтөбүз. Сиздерден дуа алайлык деп, атаңыздарды алайлы деп, жакшы каалоо тилегиңиздерди алайлы деп силерге кайрылып атабыз. Алла Таала сапарыбызды байсалдуу кылсын. Сапарда жүргенде этият болуңуздарчы туугандар. Абайлаңыздарчы. Мына кече өтүп кеткен маркумдардын, мекендештерибиздин арты кайырлуу болсун. Алла Таала өз рахматын алсын, кабырлары нурлуу болсун. Кабырдагы сурап жооптары жеңил болсун. Эми чынында ушул кыйынчылыктын айынан, кризистин айынан бардык көпчүлүк мекендештерибиз Россия мамлекеттерине, башка мамлекеттерге барып мигрант болуп жүрүшөт. Алла Таала тапкандарына берекесин берсин, эсен аман үй бүлөсүнө кайтып келсин. Тезирээк бутка туруп кетиңиздерчи, тезирээк байып кетиңиздерчи, кыйналбайлычы ушинтип. Негизи алымдар айтышат да, Кудайдан сураганды берет дейт, Кудай берет. Бирок ошо сураганда дагы көп сурайлычы, баарыбызга жетерлик сурайлычы. Элди кенен кылып, анан мынау бир замандагы бүгүнкү онлайн замандагы, мынау интернет замандагы эң чоң көйгөй бул эртең менен туруп эле биринчи очередде телефонду ачабыз, негатив көрөбүз туугандар. Бул бир көргөн негатив кечке чейин настроениябыз жок болот. Андан көрө келиңиздер, ушундай ушак айым кептерден алыс болойлучу. Кандай дедиңиздер? Ишенсеңиздер, мен дагы 2-3 жыл Facebook'та аябай көп Facebook колдондум. Эми ал жерде билесиздер, бул мындай болуп кетти, тиги мындай болуп кетти. Негизи жаңылыктын баары ошол соц тармактарда. Акыркы учурларда Facebook'ка кирбей койдум. Facebook'ка кирбей баракчаларымды өчүрүп таштадым. Себеби адам максаттуу жашаш керек экен. Максат жок болсо, анын өзүнүн убактысынын кадыры адамга билинбей калат экен. Мисалы азыр убактыбыз алтын да, кадырлуу, өтө кымбат баалуу убакыт. Ушуну болбогон бир негативге берип убактыбыздычы. Андан кийин кечке жинденип, кечке ачуубуз келип, келинчегибизге кыйгырып, же болбосо бала чакабыз менен жакшы келишпей, ушундай боло берет экен да. Ошон үчүн туугандар, келиңиздер. Позитив, эртең менен саламдан баштайлы, жакшы мамиледен баштайлы, ден соолук сураштан баштайлы. Эми бири-бирибизди тааныбасак дагы мусулман бир тууганбыз, жердешпиз, мекендешпиз, замандашпыз туугандар. Ошондуктан бири-бирибизди колдойлучу. Биздин каналды дагы колдоп коюңуздар. Биз дайым сиздердин кызматыңыздардабыз. Биздин Тез кабар, Эл кабар, Күн желеси деген дагы башка каналдарыбыз бар. Ошолорго дагы катталып коюңуздар. Мына буюрса, булар дагы Суусамырдан кайткан окшойт. Мына койлорду айдап, суук челектен астын мурда кайтып кетели деп аткан окшойт. Жакшы, мына биз азыр Суусамырдагы Газпром заправкасына жетип калдык. Ушундай туугандар. Кыргызстан эң сонун мамлекет. Алыста жүрүп Кыргызстанды көрүп аткандар бир тоюп көрүп алыңыздар. Астында көрсөтүп коюңуздар. Бул Суусамыр, азыр биз Талас тарапка баратабыз. Негизи бул жак Бошко дагы, Жалал Абадка дагы ушул тарапка кетет. Сонун. Бирок азыр бир аз Суусамыр менен Сарыгат баштап сезон дагы бүтүп атат. Негизи келген арабтар аябай суктанат да. Арабтар айтат, силер бейиштей жерде жашайт экенсиңер дейт. Неге дегенде бейиште деле суу тынымсыз агат. Таза суу. Жашыл майдан. Неги кооз жерде бейиш баягы акылга салынбай турган, мындай ооз менен көркөмдөп айтып бере албай турган жерде ал. Силер дагы бул дүйнөдөгү бейиштей жерде жашайт экенсиңер дейт. Аябай суктанат. Негизи мына арабтар бай мамлекет болгон менен мамлекеттин өзү ысык, кум, мындай жашыл жок, суу жок, таза суу жок, келип бизге суктанышат да. 1 литр сууну араб мамлекетинин эң арзаны 1 литрди 150-200 сом аласыз. 150-200 сом. Бизде болсо бекер суу. Кадырын билели туугандар. Буюрса, жолдо жүргөндө абайлайлы. Кымыз ичип албайлы ошол бурда. Кымыз дагы бир топ эсеге ныксыратат. Буюрса мына
ката тилегиңиздерди берип коюңуздар. Комментарийде жакшы калуу тилегиңиздерди күтөбүз. Буюрса кызматтабыз. Эгерде кызмат болгон болсо, экран астында номерди калтырып коебуз. Чалып байланыша бересиңиз. Биз буюрса бүгүн кечке чейин ошо Таласта болуп, кеч буюрса кайра Бишкекке кайтып келебиз. Буюрса иншалла. Азыр эми алдыда сиздерге кооз жерлерди көрсөтүп өтүп кетели. Самата туруңуздар. Туғандар, мына бұйырса өтмөктің поворотына келіп қалдық. Мына жерде уже қайтқан оқшайды бұлардағы жайлаудан, қойларды айдап. Машалла, Алла берекесін берсін. Жақшы семеріп қайтышты да бұйырса. Таласым ұйық жерім дейді мына. Мына сорды. Бұйырса. Талас қанша километр деп тұрады бұл жерден? 103 километр дейді. Бұйырса мына. Кім Таластың кереберішін көрген емес болса. Evet, sonun қоос аркалардан соны қараңыздар. Бұл жерде Манас Батырдың, Манас атамыздың естелігі. Бұл жерде мына қараңыздар, мына мен соны кіре беріш. Жалалабаттың немесіменен кіре атқандағы лопот арка менен таластық өзгөчөдө. Бұйырса көрүшкөнчө туғандар.